аткан төшөктөрдүн бири да. Алты эркек 3 кызым бар. 9-дун энесимин. Эгиздерим кичинекей эгиздер. Батыр энем. Келиндерим турмушка мага келе электе, андай эмелери жок болчу. Келгенден кийин үйрөтүп койдум. Азыр мага ыраазычылыктарын айтып отурушат. Элдин көбү азыр мына таза жүн. Азыр ушундай менен иштеп калганбыз. Анталияга путевка беребиз 2 кишиге. Биз азыр бул Пери деген дүкөндүн кызга сеп даярдоочу, мындайча айтканда, ишканасына келдик. Азыр бул жактан биздин башкы технолог Кыял эже менен сүйлөшөбүз. Саламатсызбы, Кыял эже? Саламатсыздарбы? Кандайсыз? Келипсиңер. Рахмат, жакшы. Биз бул жакта баардыгын көрдүк. Төшөктөр, жууркандар, олпок, жада калса бешик дагы бар экен. Көшөгөдөн башталат, баары бар экен. Анан бул жактагы төшөктөрдү айтып берсеңиз, кандай материалдан жасалат? Мисалга айта кетсек, аркар төшөктөрүбүз. Бул жанагы быйыл чыгып аткан төшөктөрдүн, мындайча айтсак, хит болуп аткан төшөктөрдүн бири да. Булар бархаттан жасалат. Ичи таза, мынтип алып да көрсөтсөм болот да. Келиңиз. Давайте могуну алып көрсөтөйүн. Мына могунун ичи турецкий чыттары, анан 100% кепилдик бере алабыз. Ичи таза пахта. Ичи таза пахта. Мына. Андан кийин айта кетсек, бул жер төшөгүбүз, негизи биз муну бая сайма төшөк деп коебуз. Чекеси сайма болгондуктан ушундай түрлөрү бар. Каркара деген жер төшөктөрүбүз бар. Булардын дагы бир канча светтери бар. Кардар өзүнө жараша тандайт. Ошол боюнча даярдап бере беребиз. Демек бул жакта ар бир төшөктүн өздөрүнүн аталыштары бар. Өздөрүнүн аталыштары бар. Кыжым жер төшөктөрүбүз бар. Оңгурак деп коебуз. Себеби үстүнө курак, оңгурак басылат. Ошон үчүн баягы кардарлар негизи бизден мурун эле өздөрү ат коюп алышат да. Оңгурак деп айтылат. Тигил жактагы материалчы? Ал журкандарыбыз тигине баардыгы тең тигил жакта жыйылып турат. Меринос журкан деп коебуз. Ичи таза продукция койдун жүнүнөн даярдалган да. Койдун жүнүнөн даярдалган ушундай жеңил төшөктөрүбүз бар, журкандарыбыз бар. Ичин ачыкта заман бар. Заман бар журкандар. Булар жеңил, жылуу, бая пахтаны көбү айтат го, оор болуп калат депчи. Анан бул болсо жеңил мына. Элдин көбү азыр мына таза жүн. Азыр ушундай менен иштеп калганбыз. Могу мына жаңы эле бир кыздын себи даярдалып кетип атат. Негизи сепке кээ бирөө 10 журкан беришет. Мына талапка ылайыктуу мына 10 журкан бул жакта тизилип турат. Жер төшөктөрүн азыр ачып көрсөттүм, тигил жакта турат. Мисалы азыр бул жакта даярдап турган 10 журкан азыр эле кардар келип акчасын төлөп, мындайча даяр кылып койду, Бул качанга ошондо? Бул азыр кетет. Азыр кетет. Бул жерде көрдүк 10 төшөк, анан бул 10 журкан. 10 журкан, тигил жакта 4 жер төшөк бар. 4 жер төшөк. 6 подушкасы бар бул жакта. Бул уже сепке кетет да, и бир көшөгө кошулат. Бул сепке, уже сепке даяр да. Канча убакыттын ичинде даяр болот булар? Бир септи негизи биз эми азыр ар кандай болуп калат да, кабыкчыларыбызга байланыштуу. Кээде бирөө ооруп калат, чыкпай калат, дагы бирөө тойго кетип калат, ошондой болуп отуруп, анан калпайтпайын бир септи 1 айга деп алабыз. 1 айдын ичинде ошо бир септи. Максимум убактысы 1 ай болот. 1 айдын ичинде бүтүрүп бере алабыз. Андан кийин жеңе төшөк десек, жеңе төшөккө мисалы үчүн 1 журкан үстү кетет, 1 журкан асты кетет. 4 төшөк, 6 подушка кетет. Минималдуу баалары 24.200дөн жогору болуп калат да. Анан алны болсо 10 күн деп алабыз. Кээде 10 күнгө чейин бүтүрүп калабыз. Кээде 10 күндөн бая азыр кардарларыбыз көп болгондуктан кээде 10 күндөн ашып калат. Азыр тойдун маалы эмеспи? 10 күндөн ашып кетебиз да кээде. Сиз айтып калдыңыз, көшөгөсү менен кошулуп кетет депчи. Ооба. Көшөгөлөрдү көрсөк болобу? Болот, көшөгөлөрдү көрсөңөр, мисалы үчүн моундай көшөгөлөрүбүз бар. Бул ушул журкандар менен кетип аткан көшөгө.
Муну биз баягы атын коюп эле бир линия курак деп эле койгонбуз, себеби бир катар эле курак болуп кеткендиктен да. Ушундай көшөгөлөрүбүз бар. Азыркы замандын талабына ылайык заманбап көшөгөлөр, мындайча айтканда. Булардын Мындан аркасында кооз көшөгөлөрүбүз болот. мындай Мен ушул жөнүндө айта кетсем да болот да. Ушуну кийин баргандан кийин көп эле эжелер, апалар айтып атпайбы? Ушу көшөгө илинбейт, калып кала берет депчи. Анан биз ошону атайын иштеп чыгып не көрүп атабыз. Мунун аркасын алып туруп, могу атласын алып салып эле жакшы тюль кылып туруп эле могу башын бандоо кылып жаткан комнатасына штора кылып тартып алышса болот да. Мындайча айтканда эки Два в одномдай. Жарамдуу боло турган нерсе. Ошондой болуп калат. Сонун анан бул жакта эми кызга сеп берилип атканда кайра эмдиги жылы эле жээнтек тойго келебиз деген нерсе бар да. Ооба, биз ар дайым ар бир кардарыбызга ошону тилеп, ошону тилек кылып жөнөтөбүз да. Кетип атканда ал кызга сөзсүз айтабыз. Жакшы барыңыздар, эмдиги жылы бешикке келиңиздер депчи. Ошондой эле бул жакта бешик да тигилет bizde. Бешиктерибиз. Азыр биз бул жерде 3 бешикти көрүп турабыз. Булардын дагы өзүнчө аталыштары барбы? Курактарынын аталыштары. Тигил жакта көрдүк, ал сайма менен, ал сайма менен. Бул жактагы курак менен, Чи курак, мүйүз курак дегендер, мүйүз курак, чи курак, ошентип. Муну болсо биз пирамида деп, пирамидага окшоштуруп, пирамида кылып курайбыз. Бул бешиктер өзү эки белбоо кетет. Мына сырткы, ички жабуусу кетет. Андан кийин сырткы жабуусу кетет, баягы жайкысын жаап койсо болот да, баланын бетине чымын конбош үчүн. Анан эми бул жакта болсо неме 3 төшөгү кетет. Жасалгалар менен. Ооба, жасалгалары ушундай да, бирөө хыбы кетет, хыбы. Анан булар болсо экөөсү бархат менен жазалып кетет. Баланын башына жаздалуучу кичинекей жаздыкчасы кетет. Анан баланын бутуна жапчу моундай кичинекей неме жалаягы кетет. Анан биз буга кошуп, кийинки мурун баягы болгонбу, болбогонбу билбейм. Кийин ушунуларды кошуп койгонбуз, моундай жер төшөк кетет. Буга баласын жаткызып коет, ойнотуп коет ошондой дегендей да. Анан баланын аты жазылган подушкасы кошо кетет. Обязательно ошол комплект болот да. Бул жакта сиз айтып кеттиңиз, курактардын атынчы. Дагы бир жолу көрсөтүп айтып кетесизби, кайсынысы кандай курак? Пирамида дедиңиз. Мына могу пирамида курак. Пирамида курак. Бул болсо могу чи куракты эле баягы 4 айлантып эле канатчалары менен тигилген курак да. Мына мүйүз курак, анан бул чи курак. Кыргызда ушундай ар бир курактын, ар бир оймо сайманындагы аталыштары болгон. Жана алардын дагы өзүнчө чечмелениши болгон, 3D курактар деп коебуз мына. 3D деп баягы кийинки заманбап курактар, кийинки чыгып аткан курактар 3D курактар деп. 3D'нин өзгөчөлүгү бул баягы ортосунан өңдөрү башкача, анан ортосунан баягы тигине кудукча болуп көрүнүп турбайбы? Ошондон алыс жерден караганда баягы кудуктан мындай жайылып келаткандай болуп көрүнөт да. Ошол себептен 3D курактары. Сонун. Жалпы бул жакта бешиктин баалары канча болот? Бешиктин баалары жасалгасына жараша болот, 6,5 миңден жогору болот. Саймаларыбыз баягы тамбур машинкасына сайылгандыгы үчүн баягы жиптери азыр ошолордун баарын кошкондо ал кымбатыраак болот да, мындай курак менен болсо 6,5 болот. Анан кээде мунун тюлүнөн да зависит этет. Эгерде биз тюлдү кымбатыраак алып калсак, ал тюлдүн үстүнө дагы баа кошулат да. Негизи эле 6,5 жогору болуп кетет. Азыр ушул магазиндин эле үстүндө мындайча айтканда тигүүчү айымдар иштейт, ооба, экинчи этажда баягы түз тиккен тигиште кыздар отурат, көшөгө баардыгын тигишет, үстүндө бешик бүт баары. Азыр анда ошол жака чыгып, 3-этажда тигүүчү кыздар менен дагы маек куралы. Бул жакта негизи канча айым иштейт сиздерде? Бул жакта азыр 2-3 жок, жумуш ордуларында жок, ооругандыгына байланыштуу. А так негизи бир 8 кыз иштейт бул жакта. Ар биринин өздөрүнүн төмөндө иштери бар. көргөн ар бир
төшөктүн, журкандын, жаздыкты ушул жерден чыгарасыздар эми ооба, башкатканда. ооба. Бул жакта улуу кишини да карабай баардыгы иштешет. Жалпы ушул жеңил энергия тармагындачы анан сиздин иштегениңизге канча жыл болду? Менин бул жакта иштегениме 8-9 жыл болуп калды. Бери негизи ачылгандан бери эле, ачылгандан калп айтпайын бир жарым жылдан кийин эле мен келдим болушум керек. Ошондон бери Перизат экөөбүз чогуу иштешип келебиз. Анда биз азыр бул жактагы тигүүчү айымдар менен дагы маек куралы. Мунун чекесин эми моундай треугольникти бөлүп туруп эле эки жагына мындай кылып тошуп койгонуң дагы, анан бул жагынын размери канча, кардарды канча деп размер бериптир. Размерин карап, өзүңөр эсептегиле, моундай 5 сантиметр айваридан кошосуң, анан калганын күрөң менен кошуп чекелеп кетире бер. Атеңизге мен атын алдым. Канча жыл болду иштегенсиз бул жакта? 1 жыл болуп калды иштегениме. Азыркы бул сиз иштеп аткан куракпы же саймабы? Кандай аталат? Арузат деген кошобуз. Ошону чыгаратабыз. Бул жактагы кызыбыз болсо, постоянно гошого даярдайт. Гошого бешиктер ушул кызыбыздын колунан чыгат. Азыр мына дагы бир гошогону заготовка кылып аткан чагы бизде гошогонун түрлөрү чыгат. Ай сайын дебейин бир 3-4 айда жаңыланып турат да гошогонун бешиктин түрлөрү. Иштеп атканыма 10 жылдын жүзү болуп калды. Ушул Перизатка жаңы келип, иштетип, ушундай жумуштарды аркалап, жакшы Кудайга шүгүр. Ушул акчабыз менен бала чакабызды ак эмгегибиз менен багып атабыз. Ошо жакшы эле. Жалпы бул төшөк калаган кыргыздар ушул кичине кезинен баштап кыздарга эне кармаганды үйрөтөт да. Сиз канча жашыңызда үйрөндүңүз төшөк калаганды? Мен 7 классымда үйрөнгөм. 7 классыман бери ушул апам өзү уз болчу. Ошонун эмеси менен аркалап иштеп келатам ошо. Жолун жолдоп мен. Ошонун өзүм 53-кө чыктым. 52-ден 53-кө карадым. Ошо Перизат менен иштешкениме 10 жыл болуп иштеп келатабыз. Ошо жакшы Кудайга шүгүр. Барды. Сиздин ушул дизайн тармагында же болбосо ушул төшөктөргө жакын тармактан мындай билимиңиз барбы? Алдыңыз беле жооп? Жогорку билим алган эмесмин, бирок жогорку билим алгандай эле дизайнды өзүм чыгара алам. Бешик тигип иштечим, бешиктерди тигип, бешик жабууларды тигип, төшөктөрдү өзүм эметип, эме кылганга өзүм башынан эле мен бар да, окубай эле өзүмдүн тубаза талантым бар да ошогочу. Анан ошо көп жакшы эле ошо иштеп келатабыз. Кийим тиген кийимдердин моделин чыгара аласызбы? Кийимдин моделин өзүм эме кылганда өзүмө ылайыктуу чыгара алам. Анан мындай эме менен азырынча чыгарып көрө элекмин, бирок белдемчи черник тигип иштеп жүргөм. Иштеп, кыялда да иштегем, иштеп жүргөм. Буга чейин дагы костюм эмелерди тигип иштегем швеяда. Андан кийин ушул иштеп келгем. Канча кыз, канча балаңыз бар?
Алты эркек, 3 кызым бар. 9-дун энесимин. Эгиздерим кичинекей. Батыр энемин. Мындай келин алып, кыз берип, неберем бар деп калдыңыз? Ооба, эме 8 неберем бар. Эме 2 келин алдым. Кыздарыңыз турмушка чыгып? Бир кыз турмушка бердим, эң улуу кызымды турмушка бердим. Калгандары студент, Россияда эмгектенет. Ошол. Жолдошум бар. Башка айтканда кызыңызга ошол септи, ошол суроого алып келаткам, септи өзүңүз эле даярдап койгон турбайсызбы? Ооба, даярдап койдук, даярдайм. Буга чейин даярдап эле берип жүргөм, даярдайм. Бүт эле өзүбүз кылабыз. Айыл жергелеринде дагы көп сунуштар түшүп, аларга дагы ушинтип иштеп берип жүрөм. Мындай тууган аралыкта дагы өзүм эле камдап берип коем. Өзүм эле. 10 жылдан ашык болду депчи иштеп атканыма. Өзүңүздүн оюңузда, кыялыңызда бир өзүмдүн жеке ишканамды айтсам, өзүмдүн жеке брендимди айтсам деген оюңуз барбы? Деген оюм бар болчу буга чейин. Азыр деле мен эметпесем ушу кызым улантып кетет деген ойдомун, бирок ошого көмөктөш боло алам. Эми ал деле условияга карап, шаардын эмесине карайт экен. Шаарга ошо тамташ керек экен, мындай эметчи азырынча үйлүү боло элекке байланыштуу мындай эме болбой атат да. Жоксо ачсам ачып эле кете турганмын. 2-3 жерге кол көрсөтүп, жол көрсөтүп бердим. Менин эмгектерим бар 2-3 жерде. Жол көрсөтүп, ошол жерлерге көмөктөш болуп бердим. Көп жерге. Анан кийин эмем салымым бар да. Ошо. Мындайча айтканда турмушка чыккан кызыңыз, ошол азыр төшөк менен? Жок, студентим. Студент. Турмушка чыккан кызымда үйрөтүп койгом, кылат. Келиндерим да кылат. Келиндерим турмушка мага келе электе, андай эмелери жок болчу. Келгенден кийин үйрөтүп койдум. Азыр мага ыраазычылыктарын айтып отурушат. Менин апаларым ошо оймолор менен иштечи, мүйүз курактап коюшчу, аркар курактап коюшчу, мына курактардын эмелериненчи, чий курактап коюшчу. Анан ойлордон ошо эме мүйүз курак эме деп койчу да, мүйүз ою, ушундайларды эметчи. Анан көп деле мен ошол карап эметчим, бирок мындай чоң ойларды анча эме кыла албаптырмын да, бирок ойларды мындай эме кылат. Үйрөтөм, чечмеленишин билем. Азыр эми баардык эме жетишип калбады. Баардык нерсе жетишип калды. Азыр нооларды кошумчалап калды, жаңы аркар, эликтерди кошумчалап, азыр ушуларды эметип берип калышты. Ошо апаларыбыз баягы өзүн алаксытып, өзүнүн ушу кызыгуусу менен көңүлдүү тигиш үчүн илгери апаларыбыз кыңылдап ырдап калчу эле да. Апам көбүнчө көрүнө калса караның, көгүлтөр оттой жанамын, шылтолоп болбос иш үчүн шынарлап жакын барамын. Лайла лайла лайо, лайла лайла лайо, шылтолоп болбос иш үчүн шынарлап жакын барамын деп ушинтип апаларыбыз ырдачу эле. Ошолордун ырларынан биз дагы кичине угуп калгандарыбыз да. Апам өтө ишмер, чебер аял эле. Анан кийин апамдын көп нерселерин алып калдык. Ошо. Дагы бир айта турчу нерсе, бизде моундай каталог бар. Биз каталог менен иштейбиз. Ар бир кардар келип, мындай свет бар. Кыргызча айтышат да, жашыл, кара, көк депчи. Анан ошол боюнча биз карап туруп, анан ушу 108 цветте иштейбиз. Анан могу каталогдон көрсөтүшөт өздөрү. И ушул боюнча жасап бергенге аракет кылабыз. Бул материалдар кайсыл жактан келет? Бул материалдарды обычный эле биз немеден, Мадинадан эле алабыз. Кээ бир турецкий материалдарды Дордойдон алабыз.
Дагы бир айта турчу нерсе, бизде баягы кыздын себеби бул жакта даярдала тургандан кийин биз быйыл бизге ушундай бир жакшы бир жаңылык киргиздик. 55 миңден жогору соода кылышса бизге мындай путевка, Анталияга путевка беребиз 2 кишиге.